Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудайга шүгүр айтабыз. Адыр тоолордон айгыр минип биз келдик. Айгыр башын тарта албай ушул үйгө туш келдик деп орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таала эмне тилек кылсаңыздар ошонун баардыгын кабыл болсун деп бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз Кудай берсе ушул орозодо 30 күн деп, орозодо 30 сабак деп мынакей керемет ушул инсандарды, залкаларды, аалымдарды, кыргызга кызмат кылган биздин атууларды чакырып атабыз. Анда бүгүнкү ошол сүйүктүү коногубуз Дарак басма үйүнүн негиздөөчүсү Сейитбек Идрисов агайыбыз келген. Кыргыз таануучу, манас таануучу, теолог, аалым агабыз. Кош келдиңиз, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Рахмат. Жакшы, анда бүгүн ушул атайын сизге суроолор өтө көп келген элден. Бүгүнкү темабызда ошол орозонун руханий, психологиялык таасири кандай, таасири деген темада сөз кылайын деп атабыз. Анда бир эл менен амандашып баштап берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Баардыгыңыздардын ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен чын дилибизден Дарак басма үйүнүн атынан, Дарак басма үйүнүн окумандарынын атынан куттуктайбыз. Кудай таалам туткан орозоңуздарды, орозо айында жасаган жакшы иштериңиздерди, жакшы ниетиңиздерди, дуаларыңыздарды, ибадаттарыңыздардын баарын Кудай таалам өзү кабыл кылып, Кудай таалам ушул орозо айында сиздерге ушул чын дилден, чын жүрөктөн тилек кылган тилегиңиздерди Алла таалам өзү кабыл кылсын. Биз орозо айында албетте ушул дайыма буга чейин дагы башка телевиденияларга, башка маектерге чыгып, ошо элибиз менен амандашып, бүгүн дагы мына сиздерди конокко чакырып, биз абдан кубанычтабыз. Рахмат. Сиздер менен ушул орозо айында жолукканыбызга, орозо айына карата ушундай бир берүүгө чыгып атканыбызга, ушундай бир орозо айында биз дайыма басма үйүбүз катарында дайыма даяркерчиликтерди көрөбүз. Анан окурмандарыбызга да ошол баягы орозого карата кандай даяркерчиликтерди көрүш керек, ошол боюнча бир сунуш пикирлерибизди айтып келебиз. Ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Чоң рахмат агай. Биринчиден убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Экинчиден орозоңуз кабыл болсун. Анан бизди ушул жалпы мынакей ушул УТРК Чүй телеканалында китептер менен байыттыңыз. Биздин студиябыз жаркырап, сонун китептер чыгып турган. Негизи эле сахабалар 6 ай даярданчу дейт орозого. Анан биздин баягы мусулман эли, кыргыз эли дагы даярдыктарды даярданып, орозосун кармашып атат. Ушул бүгүнкү даярдык кандай болуш керек айтып берсеңиз орозого. Орозого даярдык боюнча албетте айтылчу сөз абдан көп, бирок биз буга чейин дагы айтып келген сөздөрүбүздү кайра кайталап дагы кошумчалайлы. Негизи эле сиз жогоруда туура айттыңыз, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сахабалары орозо айыны аябай чыдамсыздык менен күтүшкөн. Бирок пайгамбарыбыз өзү дагы ошол орозого аябай жакшы даяркерчиликтерди көрүш керектиги боюнча сахабаларга тынбай кеп кеңештерин берип турган. Мына бул 3 ыйык айлардын башталганына мына 1,5 ай болду. Шабан, Ражаб, ошо мына Рамазан айы негизи ислам динибизде ыйык айлар болуп эсептелинет. Бул айларда пайгамбарыбыз ошол Рамазан айына, Шабан айына, Рамазан айы, Ражаб айыны, андан кийин Рамазан айына Аллах таалам бизге куттуу кылсын. Ушул ыйык айларда биз Рамазанга 2 айда Рамазанга көбүрөөк даяркерчилик көрүшүбүз керек деп сахабалардын көп кеп кеңештерин айтып турган. Ошол ыйык айларга Шабан, Ражаб айларында пайгамбарыбыз көбүнчө көп орозо тутуу менен орозого даярданган. Андан кийин көп дуаларды кылган. Анан биз дагы ошол багытта пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам баягы кеп кеңештерини, насааттарын негизинде биз орозого карата атайын жакшынакай китептерди даярдап, эгерде ушул китептерди окуй турган болсоңуздар, Рамазан айына менин оюмча башкача бир даяркерчилик менен барасыздар деген максатта ушундай китептерди жарыялап, мен ошол китептер боюнча сиздерге кыскача айта кетейин. Айтыңыз. Ушул китептерди окусаңыздар, негизи Рамазанга жакшы даяркерчилик менен барасыздар деген ойдобуз. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 4 халифа китебибиз бар. Бул китептерибизди чыгарганыбызга 4-5 жыл болуп калды. Бул китептердин негизи ошол 4 пайгамбарыбыздан кийинки 4 халифа
баягы пайгамбарыбыз менден кийин ушул 4 кишиге баш ийгиле, ушул 4 кишини ээрчигиле деп айткан улуу халифалардан болуп эсептелет. Азирети Абу Бакир, Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Али боюнча ушулардын өмүр баяны боюнча, негизи эле баягы өмүр таржымалы боюнча абдан кенен маалыматтар, кызыктуу маалыматтар ушул китептерде камтылган. Жана ошондой эле бул кишилер динди кантип жашаган, ыйманды чындап баягы жашоосунда кандап ыймандын бир таза эмесини көрсөткөн, баалуулугун көрсөткөн, ушул кишилердин, ушул улуу кишилердин жашоосунан жакшы сабактарды алсак болот да. Ошол эле мезгилде бул китептерде мисалы үчүн орозо айына булар кандай даярданган, орозону кандай кармашкан, деги эле динди кандай карманышкан, ушул боюнча абдан кызыктуу бир маалыматтар бар ушул китептерде дагы сунуштайбыз. Андан кийин кечээ жакында мына бул жерде Өзбекстандык белгилүү аалым Мухаммед Садык Мухаммед Юсуфтун устазыбыздын ушундай Бактылуу үй бүлө деген китебини кыргыз тилине которуп, кыргыз тилине биринчи жолу ушинтип жарыяланып чыкты. Бактылуу үй бүлө деген абдан сонун биздин динибизде бактылуу үй бүлөнүн баалуулуктарыны ушундай керемет бир эме менен сөздөр менен ушундай жазып чыккан Бактылуу үй бүлө деген китеп. Андан кийин бул жерде орозо тууралуу 100 суроо деген китеп чыгарганбыз. Сиздер орозодо туш келген, сиздер үчүн ушундай бир кызыктуу болгон 100 суроону биз тандап орозо тууралуу ушундай бир китеп чыгарганбыз. Бул китепти окусаңыздар орозого абдан сонун шык берет, сонун казына. Андан кийин орозо айында негизинен көбүнчө Куран айы деп коебуз. Орозо айында Куранды көп окушубуз керек, көбүнчө Куран хатимдерди кылабыз. Ошон үчүн орозодо дагы ушул Куран Керим тууралуу 100 суроо деген китепти окуп туруп андан кийин орозого баштасаңыздар андан дагы керемет нерсе болот. Андан кийин пайгамбарыбыздын бейнеси тууралуу жакшынакай китебибиз бар. Өзүңдү издеген өспүрүм. Бул жакта пайгамбарыбыздын жубайлары боюнча Азирети Фатима, Азирети Айша, Азирети Хатижа, андан кийин аруу энелер деп ушинтип сахаба аялдар боюнча сонун бир китептердин түрмөктөрүн чыгарганбыз. Айтор ушул китептердин баардыгын окусаңыздар орозого керемет бир. Андан кийин орозо ажылык жана умра тууралуу абдан сүрөттүү жакшынакай бир китеп чыгарганбыз. Эгерде умрага бара турган болсоңуздар, көбүнчө бизде Рамазан айында пайгамбарыбыздын бир куттуу кеңешинен угулам, ким орозо айында умра кыла турган болсо, мени менен тирүү кезинде мени менен ажылык кылгандай соо калат деген. Ошон үчүн орозо айында көбүнчө умрага барышат эмеспи? Ооба. Мына ушул китепти колуңуздарга кармап алсаңыздар, сизге сонун бир жол көрсөткүч китеп болот. Себеби бул жерде жөн эле умрада эмне кылыш керек деген эле сөз эмес. Ал жерде ошол Мадина анан Мекке шаарларындагы тарыхый ыйык жайлар боюнча аябай кенен маалыматтар берилген. Сүрөттөр менен. Бул китеп дагы Кудайым буйрса сиздерге абдан жакшы керемет казына да карабайсызбы? Андан кийин бул жерде бул китепти кайта кетпесем болбойт. Кечээ жакында биздин көрүнүктүү аалымыбыз, устазыбыз Чубак Ажы боюнча жакшынакай бир китеп чыгарганбыз Дарак басма үйүнөн. Бул китепти Чубак устазыбыздын ошол тирүү кезинде дайыма жанында жандап жүргөн жан досу Тойгонбай Абдыкаров агабыздын айтуусу боюнча жазылды. Ушул китепти дагы айта кетишибиз керек. Чубак устазым төрөлгөндөн өмүрүнүн аягына чейинки өмүр таржымалы абдан кызыктуу бир маалыматтар менен камтылып, ушул китепти дагы чыгардык. Кудайым буйрса, бул китепти дагы орозого карата окусаңыздар сонун болот. Андан кийин Ата энеме ыраазымын деген китебибиз бар. Андан кийин Месневи деп Мевлана Жалалеттин Руминин белгилүү Анадолу жергесинен чыккан белгилүү ойчул аалым кишинин Месневи деген китебинен тандалган икаяларды которуп ушинтип жарыялап чыгарганбыз. Айтор мен бул жерге бир азын эле алып келгенге кол көтөрүшүмчө алып келгенге аракет кылдым. Китептерди мындан башка дагы көптөгөн китептерибиз бар. Биздин Дарак басма үйүнүн жакында китеп дүкөнү ачылды 7-Кичи районда.
каалоочулар ошол жерге келсе, биз ал жерге бир эле өзүбүздүн басма үйдүн китептерин эмес, башка басма үйлөрдүн, Кыргызстанда башка басма үйлөрдүн дагы дареги кандай болуп калат сонда? китептерини 7 кичи район деп коебуз, Орто Сай базарынын үстүндө Шейиттер мечити бар. Ошол мечиттин жанында жакшынакай бир дүкөн ачып койгонбуз. Ошол жерге келип дагы кааласаңыздар, мындан дагы башка китептерибиз бар, ошолорду көрсөтүп, кенен маалымат бергенге аракет кылабыз. Айтор, биз орозого кантип даярданыш керек деген сурооңузга келсек, биз орозого чындап мындай канчалык маалыматыбыз, орозо тууралуу маалыматыбыз канчалык кенен болсо, ыйман тууралуу, дин тууралуу маалыматыбыз канчалык жакшы болсо, демек биз орозого ошондой жакшы бир даяркерчилик менен барабыз деп айтар элем да. Сос жакшы, анан Алла ыраазы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Жылдан жылга ошол орозого даярдануу же болбосо дин агартуу өсүп атат. Мынакей азыр сиздин китептериңизден улам баягы ошол китептерге да суроо талаптар өтө көп. Конкурстарды уюштуруп атасыздар, элибиз китеп окусун, руханий дүйнөсү бай болсо, башка маселенин баары чечилет деп. Анан ушул негизги эле ушул жана нафсинин мартабалары жөнүндө айтып берсеңиз. Биз ошол боюнча дагы могул китепте негизинен айтылган көбүнчө. Мевлана Жалалеттин Руми бул тарикат, тасаввуф илиминде белгилүү ойчул аалым кишилерден. Бул кишинин Месневи деген көлөмдүү китеби бар. Анан бул киши ошол тарикат жолунда чындап адамдарга Аллах Таалага кантип жакын болушубуз керек, деги эле адамдардын руханий жашоосу кандай мындай таза болуш керек, ошол боюнча кантип иштеш керек, ошол боюнча аябай өмүр бою ошол боюнча иштеп өткөн киши. Анан биздин көбүнчө мусулманчылыкта деле, беркиндей илимде деле адамдын көп проблемасы адамдын оюнан башталат деп айтышат го. Бизде көбүнчө ушул орозо айында биз ушул оюбузду тазалаганга көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Биздин кыргыздарда абдан жакшы сөз бар. 30 күндүк орозо ой тазартар жол ошол деп кыргыздар абдан сонун таамай айткан сөз бар да. Биз орозодо чындап бир оюбузду тазалай турган бир ай да. Ниетибизди тазалай турган ай, жан дүйнөбүздү тазалай турган ай. Ушул багытта сиз туура суроо бердиңиз. Биз ичибиздеги ошол бир нафси деген нерсе бар да. Бул нафси болбой эле. Баардык адамдарда ошол нафси деген нерсе бар. Ошол нафси деген нерсенин бар экендигин көбүнчө биз этибарга албайбыз да. Бизди азгырып аткан, бизди жамандыкка дайыма мындай тартып аткан ушундай бир нафси деген нерсе бар. Бирок көбүнчө ошол нерсени биз мындай этибарга албайбыз дагы. Анан эмнеге азгырылып атабыз, эмнеге адашып атабыз, ушул боюнча көп деле маани бербей жүрө беребиз да. Светский илимде америкалык психолог бар, Джозеф Мерфи деген кишинин Түпкү туюмдун күчү деген бир китебин которгон. Ошол китепте ал киши эми мындай диндеги бар эле нерсени айткандай сезиле берет да магачы. Ошол эле нерсе, ошол кишинин айткан нерсеси мен тасаввуф илиминен дагы ошол нерсени көрүп атам. Ал киши айтып атат, адамдын түпкү туюму бар дейт. Бул дейт жараткан Алла Таала тарабынан адамга берилген ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк бар дейт. Мүмкүнчүлүк катарында караш керек дейт да. Эгерде адамдын түпкү туюмуна эмне жакшы нерселер сиңген болсо, ошол нерселер адамдын жашоосуна аябай чоң бир таасирин тийгизет дейт. Ал кандай нерсе десе, адамдын оюна келген нерселер, бул жакшы нерселер болушу да мүмкүн, жаман нерселер да болушу мүмкүн. Ошол ойлогон нерсеси, эгерде адам жакшы нерсе болсун, жаман нерсе болсун, бир нерсеге маани бере турган болсо, ошол нерсе түпкү туюмуна сиңет дейт. Демек биз бир нерседен катуу таасирленгенде, жакшы нерседен таасирленебизби, жаман нерседен таасирленебизби, же болбосо бир нерсени көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк ошол нерсеге кунт кое турган болсок, ошол нерсе биздин түпкү туюмубузга сиңет дейт да. Биздин түпкү туюмубузга сиңген нерсе, бул деген адамдын сырткы дүйнөсүнө ошол нерсе таасир этет дейт. Адамдын түпкү туюмуна сиңген нерселер жакшы болсун, жаман нерсе болсун айырмасы жок. Түпкү туюмуна сиңген нерселер ал кишинин сүйлөгөн сөзүнөн, жүрүм турумунан, адамдарга жасаган мамилесинен, кыймыл аракетинен, керек болсун эмоциясына чейин ошол адамдын түпкү туюмуна сиңген нерселер сырткы дүйнөсүнө чагылып турат дейт. Сырткы жашоосуна ошол нерсе сөзсүз таасирин тийгизет дейт.
Биздин тасаввуф илиминде бул нерсени нафси деп эме кылышат. Бирок тасаввуф илиминде бизде көбүнчө кээ бир туугандарыбыз айтышат го, биз нафсини өлтүрүшүбүз керек депчи. Ооба. Бирок биздин тасаввуф илиминде андай деп айтылбайт. Биз тасаввуф илиминде нафсини өлтүрө албайбыз. Биз жөн гана нафсини тарбиялашыбыз керек дейт да. Сиз айткандай мен нафсинин бир канча мартабалары боюнча жазып койдум. Ошол боюнча мен сизге айтып берейин. Бул биздин аалымдарыбыз бул боюнча абдан көп кенен бир китептерди жазышкан бул боюнча. Мен силерге кыскача ошол боюнча айта кетейин. Негизинен нафсинин 7 мартабасы бар экен да. 7 мартабасы бар экен. Бул 7 мартабасынын биринчиси нафси аммара деп коет экен. Бул баягы диний эмеден өңүттөн караганда нафси аммара жамандыкка буйруган нафси деп аталат экен. Бул биринчи мартабадагысы. Ал эми экинчиси болсо нафси лавама деп коет экен. Бул өзүнүн өзү айыптаган нафси. Биринчиси нафси аммара дайыма адамды жамандыкка буйруп турат. Бул башкача айтканда сен күнөө иш кылып атасың, бирок ошол күнөө кылып аткан ишиңди маани бербейсиң да, күнөө экениге маани бербейсиң. Бул нафси аммара эң төмөнкү даражадагы нафси. Сени дайыма ушинтип жамандыкка гана, күнөө иштерге гана азгыртып турган нафси дейт. Ал эми нафси лавама дегени ал өзүн айыптаган нафси экен. Бир аз болсо дагы мен туура эмес иш кылып алдым окшойт депчи, өзүн бир аз айыптаган нафсини нафси лавама деп айтып коет экен. Андан кийин үчүнчү даражадагысы нафси мулхима деп коет экен. Бул Аллах Тааладан илхам алган нафси деп айтышат экен тасаввуф илиминде. Бул дайыма адамды бир жакшы иш кылууга түртүп турат экен да. Мен могул жакшы ишти кылбайм, мен мындай бир сооптуу иш кылбайм деген киши болсо, демек анын нафси 3-чү даражага чыккан кишинин нафси болуп эсептелинет экен. Ал эми 4-чүсү болсо нафси мутмаинна деп коет. Бул нафси ушундай бир күнөөдөн арылып, ушундай бир бейпилдикке, тынчтыкка бөлөнгөн нафси болуп эсептелинет экен да. Нафси мутмаинна деп коет. Андан кийин 5-чиси нафси радия деп коет. Бул Алла Таалага ушундай ыраазы болгон, тагдырына ыраазы болгон нафси экен. Аллах Таала ушундай берген неаматтарына, жакшылыктарына ушундай ыраазы болгон нафсини нафси радия деп айтып коюшат экен. Андан кийин 6-чысы болсо нафси марзия деп айтып коюшат. Бул Аллах Таала ыраазы болгон нафс экен. Ушундай бир жогорку деңгээлге чыккан нафси Аллах Таала ыраазы болуп аткан нафс экен да. Андан кийингиси 7-чи даражадагысы болсо нафси камила деп коет. Бул эң жогорку дережедеги. Башка айтканда Аллах Тааланын астында ушундай күнөөдөн дагы, жаман ойдон, жаман ниеттен ушундай тазарып, эң жогорку деңгээлге чыккан Чок бүйүк даража. Нафсы. Ооба. Бул боюнча тасаввуф илиминде ушундай бир икая дагы айтылат. Бир киши падыша ислам тарыхында белгилүү бир падышалардан бирөөсү кечинде ушинтип китеп окуп отурса, Куран Керим окуп отурса, бир вазире келет экен дагы айтат экен. Падышам, мен сизге ушундай бир жаман кабарым бар дейт экен. Эмне жаман кабар болду десе, сиздин кербениңиздеги жүктөр жүктөлгөн кеме келе жатып чөгүп кетти деңизге деген кабар келгенде, алхамдулилла, Кудай Таалага шүгүрлөр болсун деп ошондон башка сөз айтпай коет экен. Анан кийин вазир кетет экен, түшүнбөй калат экен, бул киши мындай кайгырган деле жок, өкүнгөн деле жок, кайра тескерисинче Кудай Таалага шүгүр айтып койду депчи. Андан кийин дагы бир аздан кайра келип туруп, анан кийин тиги вазир айтат экен. Падышам, ал кеме кайра эме болуптур, чыгыптыр, чөкпөптүр, эме жээкке чыгыптыр кемеңиз деп ошондой десе, анда дагы Кудайга шүгүр деп коет экен. Ага деле түшүнбөй калат экен вазир. Анан 3-чү жолу келгенден кийин 3-чү жолу келип айтып туруп, жо, ал кеме сиздин кемеңиз эмес экен, башка бирөөнүн кемеси экен, ал чынап эле чөгүп кетиптир дейт экен.
десе ага деле Кудайга шүгүр деп коет экен да. Бул кишиге баягы сурайт экен падышадан, сиз эмне үчүн 3 жолу келгенде деген Кудай Таалага шүгүр келтирип кой эле отурдуңуз депчи. Мен бул жанагы эң акыркы, эң жогорку дережедеги нафси камилага мисал катарында айтып атам. ооба. Бул киши айтып атат, менден менин кемем биринчисинде чогуп кеткени, ал деген Аллах Таала мага берген болчу, кайра алдым, мен ага шүгүр келтирдим дейт экен да. Андан кийин экинчиси, ал сиздин кемеңиз эмес экен, кемеңиз жээкке чыгыптыр десе, ал деле Кудай Тааланын буйругу менен болду. Үчүнчүсүндө болсо, ал кеме сиздики эмес экен, чындап эле чогуп кетти дегенде, ал деле Кудай Тааланын буйругу. Кыскача бардык нерседе, жамандыкта болсун, жакшылыкта болсун, Кудай Таалага ыраазы болгон, бардык нерсеге ыраазы болгон нафси, бардыгы Кудай Тааланын буйругу менен, тагдыры менен болот деген ишенимди толугу менен өзүнө кабыл алган нафсини нафси камила деп айтып коюшат экен. Башка айтканда, нафсинин ушул даражаларында адам улам тарбияланып отуруп, эң акыркы даражасына келгенде, нафси камилага келгенде, нафси адамды башкарбай, тескерисинче адам нафсини башкарып алат экен да. Ошон үчүн ушул ыйык орозо айында биз нафси бизди дайыма мындай жашообузда туура жолго, же болбосо туура эмес жолго дайыма азгырып турган бардыгыбызда нафсибиз бар. Ошол нафсибизди тарбиялай турган сонун бир мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз колдон чыгарбай ушул орозо айында тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Агай, жакшы. Бирден менен бардыгына жооп берип салдыңыз. Алла ыраазы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Эми көрөрман, угарман, окурмандарыңызга жыйынтык сөзүңүз болсун. Мен ушул жыйынтык сөз катарында ыйык орозо айында ыймандын негизинен 3 эмеси бар. Мындай мартабасы деп коебузбу, кээ бирөөлөр ыйманды бирөөлөрдөн уккандыгы үчүн, бирөөлөрдөн мындай кеп кеңеши менен эле аткарып жүргөн туугандарыбыз бар. Мисалы үчүн достору жүр намаз окуп келели деп мешитке барса, жумага барып, жума намаз окуп коет. Бирок ал намазды эмне үчүн окуп аткандыгы деле белгисиз да. Бул таклиди ыйман деп коет биздин ислам динибизде. Башка айтканда, тууралып, бирөөлөрдү ээрчип эле аткарып жүргөн иштер. Ал эми экинчиси чын дилден ыйманы тахкик деп коет. Чын дилден өзү кызыгып, өзү изилдеп эметкен ыйман бар. Ушул ыйман бизди мындай жашообузда эң чоң бир бакытка жетелей турган ыйман ушул. Биз бирөөдү ээрчип эмес, тескерисинче өзүбүз кызыгып, өзүбүз изилдеп, ошол жаатта өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мына бул орозо айында биз таклиди ыйман эмес, ата энем орозо тут деген үчүн тутуп атам, же болбосо устазым орозо тут деген үчүн тутуп атам эмес, чын дилден өзүбүз кызыгып, өзүбүз жан дилибизден каалап, ошол нерсени орозону тутканга аракет кылсак, менин оюмча бул аябай жакшы болот. Анан орозо айында Куран Керимди көп окушубуз керек. Анан кийин ошол ыйманыбызды күчтөндүрө турган, мен жана айткандай, нафсинин мартабаларынан биринен экинчисиге тепкичтен көтөрүлүп, нафсибизди тазалай турган баскычтардан өтүш үчүн моундай бир керемет китептерди Рамазан айында көп окуганга аракет кылышыбыз керек. Баягы жогоруда биринчи башында айтканыбыздай, кыргыз элибизде жакшы сөз бар. 30 күндүк орозо ой тазартар жол ошо деп коет. Биз оюбузду, ниетибизди баягы башка учурларда бизге жашообузга кирип алган жаман адаттарыбыздан арылыш үчүн ушул орозо айында көбүрөөк эмне кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Ошол орозо айына жакшы өткөрүүнү Кудай Таала баарыбызга насип кылсын. Рахмат агай, Алла ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен ушул орозо бир нече суроолорубуз калып кетти. Агайыбыз казына керемет жооп берди. Алла ыраазы болсун. Руханий дүйнөбүз бай болсун. Орозону ушул жакшы пайдаланалы. Демек, окуган эл озот дейт. Болбой эле китеп окуш керек. Окуу жараткан негеңдин аты менен оку деген убакыт соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы окуган эл озот дейт. Демек, китеп окуш керек, кесипкөй болуш керек. Бизде нефти базабыз жок, нефтибиз жок, бирок бизде билимдүү, ыймандуу жаштарыбыз, устаздар, алымдарыбыз бар. Булардан үлгү өрнөк алсак, буюрсак, эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Ассаламу алейкум.